Бүгүн тамашоочу Кадыр Жарматов өзүнүн Instagram баракчасына мындай деп жазып калтырды. Тамак бышты, келесизби? Каяктасыз? Мыналарды ала келиң. Балдарды ойнотуп келели деп эми эч ким жазбайт. Дагы деле ишенбей турам. Балдар кыйналды, бирок айтышпайт. Сенсиз 27 күн жашап жатабыз. Жаныңа баргым эле келип турат. Бирок козуларымды ойлоймун. Буюрса качандыр бир убакытта акыретте көрүшөбүз. Эркектерге кайрылам. Колдон келсе аялыңарды каттуу сыйлагыла, дагы да сыйлагыла. Мен көкүрөгүмдөгү кайгыны арманды айтып түшүндүрө албаймын. Кош жан эркем, сен биздин түбөлүк жүрөгүбүздөсүң. Аллахым бейишин берсин. Ырчы Неля Нуркулова апасы жөнүндө Instagram баракчасына буларды жазып калтырды. Убакыт баарымды арылайт дейт. Бирок мезгил өткөн сайын тескерисинче апамды аябай сагынам. Кусалыгымда чек жок. Менин жан дүйнөмдө болуп жаткан сезимдерди бир Алла жана энесин жоготкон адам түшүнөт. Жолдо баратып апама окшогон энелерди көп кездештирем. Көзүмө жаш тегеренип кетет. Курбуларын, жакындарын көргөндө апамды эстеп, бирок өзүмдү аябай кармап турам. Апамдын ар бир айткандарын көп эстеймин. Аны турмушта колдонгонго аракет жасаймын. Көрсө жашоодо бардык нерселер сиз менен байланыштуу экен апа. Жыл сайын энелер күнүндө апамды куттуктап, жакшы маанайда өткөрчү элек. Дайыма алакан жайып атаңызды берип, жакшы сөздөрдү аябачу элеңиз. Эми жашоодогу кайтылаңгыз, менин асыл адамым деген сонун маекти көрүп олтурам. Апа аябай күчтүү, кайраттуу айым элеңиз. Сиздин жолуңузду жолдоп, белимди бекем бууп, жаратканын берген өмүрүн бактылуу сүрүүгө аракет жасаймын. Сиз менен сыймыктанам. Буюрса сиз де инсан болууга аракет кылам. Эгерде ата энеңер тирүү болсо, анда сиз бактылуу адамсыз. Аларды кадырлап, сыйлап, кызматын кылып, ыраазычылыгын алганга аракет кылыңыз. Майрамыңыздар менен, ардактуу энелер. Ырчы Асел Кадырбекова бул сүрөттү жүктөп, мындай деп жазып калтырды. Кандай болгон күндө да мен бул аялдарды жакшы көрөм. Жөн эле алар апа болгон үчүн. Майрамыңыздар менен, урматтуу апалар.